Неге келдим дедиңиз? Кайсыл проблема менен? Давление көтөрүлөт секирип. Азыр башым айланып, баш чымырап чыгып атат. Бирок давление көтөрүлбөйт да, текшерсем. Азыр мен сиздин атлантыңызды текшерейин. Мынакей атлант омурткасы ушул жерде бош туруңуз, сиз антип моюнду кыймылдатпаңыз, тырышпаңыз. Атлант омурткасы ушул жерде. Мен кийинки омурткадан кармайм. Башты солго бурабыз, кетпейт экен. Оңго бурабыз, бош эле кетип калды бияка. Ушундай буралуу солго жок. Оңго ушунчалык бар, солго жок. Мен эмне кылып атканымды айтып коеюн, а? Мына моюнда 7 омуртка болот. Биз башыбызды эки жакка бурсак, 7 тең кыймылдайт. А текшерип атканда экинчи омурткадан кармап алам. Асты иштебей калат. Ошондо биринчи менен экинчинин ортосу эле текшеребиз. Мыналарда эки көк омуртканы көрдүңүздөр, а? Ушул экөөнүн ортосундагы кыймылды. Мынакей, экинчи омуртканын как раз бармак баш сыяктуу мынтип сөөктүн учу чыгып турат. Биринчи омуртка ушул жерге киет. Негизги көбүрөөк бурулган жер ушул жерде. Бул анан бир тараптуу эле буралып, экинчи тарапка бурулбай жатса, демек атлант кыйшык болот. Байкени дагы биз өйдө тургузуп текшерели, өйдө туруп коебуз. Бияка турасыз да. Өзүңүздү түз абалда сезип, бияка жакыныраак туруңуз. Түз абалда сезип, түз туруңузчу. Жөлөнбөңүз, далын тийгизбей эле. Согончокту тийгизип алыңыз да, далын тийгизбеңиз. Далын тийгизбеңиз. Мынакей. Сиздин сол ийниңиз ылдыйраак турат экен. Оң ийниңиз. Байке сизге калыс болуп берип койбойсузбу бизге? Сол ийни кичине ылдыйраак болуп турат экен. Мына кулактарын караганда дагы тегиз эмес. Бир кулагы жакшыраак көрүнөт бизге. Бир кулагы мындай кырынан көрүнөт экен. Ушул көрүндүбү сизге? Келиңиз, эми сизди карап коелу, ошол жака турсаңыз, сумканы алып. Сиз келиңиз. Маяка коюп туруңуз. Кандай айырмачылыкты көрдүңүз? Кайсы ийни ылдыйраак экен? Биякча кылды экен байкеники. Кайсыл кулагы өйдө көрүнүп турат? Баягы өйдө экен, башы демек момунтуп буралып калыптыр, э? Аябай эмес, мынчалык эмес. Кичине 1,50, 1,5 элидей разница бар. Атлантты текшерүүдө көздөн, мурундан билинбейт, ооздон билинбейт, кулак менен ийинден билинет. Болбосо кээ бир адамдын бир көзү чоңураак, бир көзү кичирээк болушу мүмкүн, мурунду дагы бир сынып кыйшайып калышы мүмкүн, оозу деле бир аз булардан билинбейт. Кулактан билинет, ийинден билинет. Өзүңүз түз сезип жаттыңыз. Мына бул жерден көрүнөт, мунун далысы ылдый экени. Мына байке бул далы ылдый болуп турат, бул жагы өйдө көтөрүлүп турат. Азыр мына бияк жак өйдө көтөрүлүп турат бер. Келебиз дагы мына жамбаш сөөктү кармап көрөбүз. Мына жамбаштын кыры бир эле разница болуп калды. Мына. Кайсыл жамбаш бул? Сол жамбаш ылдыйраак болуп атат, оң жамбашы өйдөрөөк болуп атат. Сөөккө такап атам да. Бул келип туруп, сөзсүз түрдө бир бутту узартып жиберет. Чечсеңиз болмок экен, бир бут узун болуп калат. Кайсыл жамбаш ылдый түшсө, ошол бут узун болуп калат. Бул кыскарып калат. Кийин узун бутка күчкөлө берет. Тизеден ооруйт бул. Тизе артроз болуп ооруйт. Анан абдан катуу ооруп калгандан кийин азыр жаш да көп билинбейт. Жаш өткөн сайын мындай аталардай болуп калган убакта бул абдан катуу ооруп калгандан кийинки тизеге өтүп кетет экен. Кантип өтөт десе, бул ооруган бутту аяп берки бутка күч келтирип басып калат экенсиз да. Нагрузка бирдей түшпөй, бир бутка көбүрөөк түшсө, ошол бут батыраак кетип калат экен да. Ошон үчүн анын эң биринчи эле причинасы атлантты түзөп коюу менен болуп атат.
Башка жол менен болбойт бул нерсе.